үйдүн жанында бир 10 мүнөттүк расстояние экен. Жаңы конуш салынып атыптыр. Азыр мен сиздерге көрсөтөйүн дегем. Америкада бат эле могу картонный үйлөрдү кантип салып салат депчи. Мына бул жакта техникалардын баары иштеп, азыр кечки саат 7 болуп калды. Баардыгы кетишти окшойт. Бул жака гараж салынып атыптыр. Мына могу үйлөрдүн баары картонный үйлөр да. Точно ушундай ичин астына фундамент куюлат, үй салаардын астында. Ана мондай бимдер менен стенасын тургузат дагы. Ана мондай доска менен жаа берет да. Ана мондай доска. Калыңдыгы мончалык. Канча болот бул? 2 сантиметрби? Ушундай доска менен жаап, анан сыртын кооздоп коюшат. Бул жака гараж салынып атыптыр. Могу үйлөрдүн негизи корпусу ушундай салынган. Бат эле салып коюшат буларчы. 3-4 айда эле монда килтеген үйдү салып, анан киргизип коюшат. Бул жагы подъезд экен, 3-этажный үйлөр экен. Мына биз жашаган, анан могу сыртына мондай кирпичтерден, ичке кирпичтерден тизип эле, анан кооздоп коюшат. Мына мыякта жаңы конуш экен. Азыр мен дрон учуруп, үстүнөн тартканга аракет кылам. Атак сиздерге көрсөтөм. Анан тетигинде офис курушат үйлөрдүн ортосуна. Анан ошол офисте 2-3 сотрудник отурат дагы. Анан ушул жакта жашаган кишилердин баарын контролдоп турушат. Мына бул жагында да салынып атыптыр. Мына мындай ушинтип салып коюшат. Сыртын өлө кооздоп коюшат, пластик кылып, ар кандай кирпич кылып коюп. А так бул үйлөрдүн баары картонный үйлөр. А бизде Кыргызстанда кирпичтен калың кылып салышат да, булар антпейт. Мына могул жерден көрсөтсө болот экен. Бул кухня экен. Кухня сразу мына кухонный мебелдерди чогуу салып коюшат булар. Ушундай достор. Мына буякта труба, электричество баарын өткөрүп атышат. Бул жерде крышаларды, жана трактор ташып атпайбы? Ушундай готовый крышаларды алып келишет булар. Анан крышасын бүт баарын ушундай материалдар менен жабат дагы. Үстүнө мондай шипыр эме койбойт да. Анан мондай крышага дагы үстүнө бимдерди коюп туруп, жанагындай тетигиндей бимдерди мондай доскадан коюп туруп эле, анан үстүнө тетигиндей ичке немелерди кагып салышат. Мыякта могу бим деген аябай популярный. Килтеген 3-4 этаж гостиницалардын баарын ушундай салышат, ушундай материал менен. Мына анан кондиционер, үйдү муздаткан мондайларды коюшат, жайнатып. Анан үйүңдү воздушный муздак шамал келип анан муздатып турат да. Мына бул жерде офисти даярдап коюшуптур.
үйлөр бышык эмес да. Кышында жылытсаң, анан отоплениени өчүрүп койсоң, бат эле муздап калат. Мына бул офисинин кире бериши экен. Мунун тегерегинде ана 1, 2, 3, 4 үй бар экен. Төрт үй бар экен. Офисин почти бүтүрүп коюштур. Ылы жагына таш тизишиптир, сыртын пластик кылыптыр, электричество киргизиптир. Мол жер болсо, ушул комьюнитинин 1, 2, 3 үйдүн бассейни болот да. Муяктан бассейнди даярдап коюшуптур. Ар жака беседка коюшат экен. Бирок цементтер аябай бышык болот булардын. Американецтердин цементтери аябай бышык болот. Американецтердин цементтери бышык болот. Мына бул подъезд болот экен, бул 1 квартира, бул 2 квартира. 2 этажга кеткен лестница экен. Бул жакта газбы же эмне? Ана мондай пластиктер менен эле эптеген ийилип турат. Мындай пластик менен эле сырттарын кооздоп коет. Бим менен ана жаранда доска менен эле салынган үй. Могу жакта сырт корпусунда бир да кирпич жок. Кирпич эчтеке жок. Сыртын жөн эле кооздоп коюшат. Америкада техника бирок күчтүү. Кат деген фирма бар, кет деген. Жана чоң трактор таразага түшүп атпайсызбы? Ошода кет, монда экскаватор, бульдозер, бүт бар, сап-сары светте болот. Кет. Мына. Асты асфальт экен. Эме бышык экен да. Ана мончалык калыңдыгы. Мынчалык цемент куюшат экен. Цементти аябайт. Америкада цемент кенен. Ушундай достор. Азыр мен эме кылайын. Машинадан дронду алып туруп, дронду учуралы. Ар жагында дагы бар экен 5-6 үй. Анан үстүнөн көрөбүз достор.
достор, дагы Америкада фармаси CVS деп коет. Аптека ушунун ичинде жайланышкан. Адамдарга керектүү дарылардын баарын ушул жерге келип алып кетишет. Ушул CVS'тин жанында дагы Sheldon деген жаңы курулуш бар экен, азыр учуп үстүнөн бир сыйра көрөлү дагы ошо менен видеону аяктайлы. Баарыңыздарга чоң салам. Жайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кызы кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Бөксөлөр толсун деши, байырлап башыбызга бак дөлөт консун деши, бар болсок кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсок кандай жакшы. Өйдөдө бөк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, туугандар жай турмушта жакшылык себеп